Союз таркап Кыргызстан экономикалык каатчылыкка туш болгон маалда өлкөгө чет элдик ыктыярчылардын тобу кылып келе баштайт. Жаш мамлекеттик кыска аралыкта бутуна турушуна жардам беребиз деген шылтоо менен батыштан келген өкмөттүк эмес уюмдардын саны өсө баштаган. Айрым серепчилердин айтымында жогорудагы уюмдардын негизги максаты Кыргызстандын ичиндеги саясий процесстерди көзөмөлдөө болгон. Албетте арасында өлкөгө жакшы иш кылгандар да бар. Бирок маселе башкада. Аталган уюмдардын бир бөлүгү батыштагы кожоюндарынын көрсөтмөсү менен эгемендүү мамлекеттин ички саясий процесстерине кийгилишип, коомдун аң сезими менен ойноп, бийлик органдарына басым көрсөтүү максатында ар кандай саясий акцияларды уюштурууну, шылуундарды жемкорлор менен кылмыштуу топтордун башчыларын, улут аралык кастыкты козуткан сепаратисттерди коргоп, Баткендеги чек ара чырында каршылаш тараптын пайдасына да иштеп келишкен. Буларда эң негизги максат өздөрүнүн тыңчыларды, агенттерине Кыргызстандын жашоосуна, саясатына таасирин күчөйтүү жана мүмкүн болсо, албетте бул биринчи кезекте туратыларда бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнү, андан тышкары журналисттерди, саясатчыларды ушу бийликке аралаштыруу. Башка сөз менен айтканда, өздөрүнүн адамдары Кыргызстан бийлигинде болсун деген. Ушу башында бейөкмөт уюмдарды салыштырып көрсөк, алар негизинен издөө максатында иштешкен. Кайсы жерде иштесек болот, кайсы жерден өзгө тартсак болот деп. Анан чет өлкөлүк кожоюндары ал планга, бул планга акча берип турушкан. Аны түшүнбөй эле Аскар Акаев сүйүнүп, эгерде Голландия тюльпандардын өлкөсү болсо, биздин өлкө эмполордун өлкөсү деп мактанып, анан кийин жакшы сөздөр менен мактап, кичине акча берип койсо, анан демократиянын аралчасы деп койсо, анан бетер сүйүнүп, мына эшигибиз ачык деп туруп, көп каталар кеткен ушунда. Өзөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман демекчи, чет жактан каржыланган уюмдарды жетектеген биздин эле жарандарыбыздын ишмердиги коомдун кыжырын келтире баштаганы ачык эле көрүнүп калды. Өз мамлекетине зыян келтирген аз келгенсип, эл аралык саясий оюндарга да кожоюндардын буйругу менен тартылганы жаңылык деле эмес. Дегенибиз, буга чейин Грузия, Украина, ошондой эле Кыргызстандагы түстүү инкылаптар термини менен аталган мамлекеттик төңкөрүштөргө катышмак түгүл, уюштуруу ишинин башында турушкан деген божомолдор айтылып келет. Эмне үчүн биздин бейөкмөт лидерлери бүгүн Грузияда жүрөт деп? Анткени Грузия үчүн да бүгүнкү күнү Европа менен Америка күрөшүп жатат. Анткени Грузияда данышман эл жашайт. Кыргыз элинде эле данышман эл. Анан булар өздөрүнүн пикирин билдирип, бизде ошо чет өлкөлүк таасирди азайтайлы, чет өлкөлүк тыңчылар жөнүндө, агенттер жөнүндө мыйзамды кабыл алалы десе эле, Европа менен Америка асылышты баштады бийликке. Президенти да алардан батыш жактан. Ошондуктан бүгүнкү күнү алар Грузия үчүн күрөшүп атат. Ушу батышка буруп салайлы деп, Украина окшоп туруп. Украинаны көрүп атасыңар, согуш токтоп атат. Ошондуктан Кыргызстандан да чакырышып атат, башка өлкөлөрдөн да эмполор чакырып атат. Мына үйрөнгүлө, кандай биз мына тополон кылабыз, революция кылабыз, деструктивдүү иштерди кылабыз деп туруп. Грузиядагы элдик толкундоолор тууралуу постторду жапырт чыгаргандар коомдун аң сезимин башка нукка буруу боюнча атайын даярдыктан өткөндө сыккан адистер жөнөтүлгөндө элес калтырат. Мисалы, ушул тапта Махинур Ниязова, Адил Турдукулов, Лейла Саралаева жана башка журналисттер Грузия тууралуу маалыматтарды активдүү таратууда. Кожоюндар акча бергенде алар акташ керек. Ушуну эми Кыргызстандын эмполору мына дагы бир жолу Кыргызстан бийлигине, өлкөсүнө чыныгы пейилин көрсөтүп, сынык көз караш менен калп эле көгүшүп айтып атпайбы, мына бизде Грузия болуп кетиши мүмкүн, биз кайра чет өлкөлүк тынчылар жана башка мыйзамдарды жокко чыгарып, биз Европаны, Американы айткан кылабыз дейт. Андай болбойт. Бул чыккынчылык, саткындык дейт. Ошондуктан бул бейөкмөт уюмдардын лидерлери айка барып бизге маалымат жеткизип атканына ишенбейгиле. Дайыма маалымат текшерүү үчүн эки булактан алыш керек. Ошондо өзүңөр пикириңер түзүлөт. Жогоруда аты аталган Лейла Саралаева мындан бир нече ай мурун Кыргызстанда коомдук саясий абал кыйындап, ага кысым болуп жатат деген шылтоо менен жашоосун белгилүү акын Шота Руставелинин мекенинде улантууну чечтим деген таризде соц тармактарда пост жазып чыгарган. Балким бул постту алдын ала пландап жазгандыр.
өз элинин арасында өздөрүн прогрессивдүү өкүлүмүн деп сыпаттап чет элдик гранттардын сыйкырдуу күчү менен батыштагы кураторлордун буйругун кынтыксыз аткарып келишет. Бул тармакта биротоло отурукташып калгандыгынын сыры балким ушунда катылгандыр. Грузиянын тагдыры булар үчүн бир тыйынга да татыбайт. Алардын айрымдары батыштан келген акча үчүн иштесе, башкалары Европа жарандыгын алууга дал бастап жүрүшкөндөй. Саясий багыттагы инполор бүтүндөй Кыргызстандын коопсуздугуна, ар тараптуу коркунуч жаратары иш жүзүндө далилденген. Бир улуттук нарк насилге доо кетирсе, башкасы бир жынытуулардын үйлөнүүсүн даңызалап келет. Атүгүл мамлекеттик мекемелердин ички саясатына чейин кийгилишкен учурларда арбын. Кыскасы, батыштын акчасына жалданып иштеген айрымдарды Кыргызстандын тагдыры ойлонтуп да койбойт.